Рахмат. Негизи кабыл алынган маанилүү чечимдерди түшүндүрүүдө ушул өкмөт дагы айрым катачылыктарга жол берет. Ошонун ичинде парламент дагы жанагы кабыл алынып аткан маанилүү мыйзамдарды элге жеткирүүдө ошол талкууда мисалы биз жанагы сайтка илип коюп атабыз, ал сайтты Караколдогу же Баткендеги киши жогорку кеңештин сайтын ачып алып мындай окуп, анан сунушун берген учурлар дээрлик мындай жок экен да, абдан аз. Ошон үчүн биз пресс-службаны пайдаланып, теле, радио, ошо маалымат каражаттары аркылуу демилгелген мыйзамдарыбызды мындай жеткиликтүү түшүндүрүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан мен ошол Каракол шаарына барып, дал ушул батирлерин арендага берип, иштеткен жарандар менен жолугушуп келдим. Алар дагы ошол башка депутаттардан дагы, өкмөттөн дагы аябай өтүнүштүү да. Эми бул мыйзам деле негизи керек, бирок качан бул азырынча эртерээк окшойт деп ойлоп калдым да мен. Анткени адамдарга жумуш ордулары түзүлүп, бардыгы мындай завод, фабрикалар иштеп, мындай бир иши бар учурда алар батирлерин мындай арендага бербей эле башка жактан акча табышмак. Азыр эми жумуш орундары жок, мындай арга жок. Ошондой жол менен акча таап атышат. Алтынбек мырзанын бул мыйзамын сөзсүз колдойбуз. Мен ошол жерде Караколдо батирлерин арендага берген бир топ аялдар менен жолугушканда дагы ушул маселени көтөрөбүз жакында деп сиздердин мыйзам тууралуу маалымат бергем. Анан деген бул экинчи жагы коррупцияга бир топ жол ачып коюптур. Ошол жерде айтышты жарандар. Биз силерге мындай мыйзам чыкты деп тиешелүү органдар келип эле кайра бир аз акчасын алып алып, мындай баягы көмүскөдө иштеп атышыптыр да. Ошон үчүн азыр Осмонбек Мамеджановичтин, Ирина Юрьевнанын сунуштарын дагы колдойм мен негизи. Ушу Бишкек, Ош шаарларында деле туристтер көп келет. Азыр жанагындай сайттар ачылган, Кыргызстанда даңазалап атабыз. Отелдерден сырткары ушундай батирлерге дагы жайгашкандар көп да. Ошон үчүн бул мыйзамды сөзсүз колдойм жана колдоого чакырам. Рахмат. Рахмат, уруксат берсеңиз жооп берип коеюнчу. Жогоруда Алтынай Сейитбек, Кенжебек Сатынгулчтун дагы анан Жанар Кубанычбековичтин суроолоруна. Былтыр ушул мыйзам кабыл алып атканда Кожобек Жайчыбек мен дагы ал жерде этикалык, моралдык нормаларды эске алып, бул шаардагы жанагы аморальный кээ бир ушундай элдердин арызынын негизинде ушуну посуточно, почасовойго запрет кылганбыз. Анан ошол коомчулуктун да ушул мыйзамга катышпай калып, бул мыйзам кабыл алгандан кийин бир топ биздин ишкерлерибизге зыяны тийип калып, ишкерлердин арызы, ошолордун кайрылуусу негиз болду деп жогоруда айтып кеттим. Эгер бул мыйзамды, урматтуу депутаттар, биринчи окууда концепциясын колдоп берсеңиздер, өкмөт менен биргеликте иштеп, мына Курсан Сатарович айтып кетти, систематически бузуп аткан, ошолордун кошуналардын тынчын алып аткан андай ишкерлерге иш берилбейт. Экинчиден, мына патент берүү боюнча дагы өкмөткө сунуштап атабыз. Алар бир подъездде 10 квартирасы болсо деле бир патент алат экен, однокомнатный квартира сдавать этсе деле бир патент алат экен. Алардын квадратурасына жараша патент чыгыш керек. Үчүнчү, мыйзамда болобу же өкмөт токтогон болобу, мейманкана деген түшүнүк кириш керек. Мейманкананын стандарттары болуш керек. Аны ким текшерет? Эми ал өкмөттүн иши. Эң негизгиси биз жанагы почасовой дегенди бербей, а посуточно жана шарттар менен бергенге, салыгын төлөгөнгө, ошого урматтуу депутаттар биз шарт түзүп берип койсок, ушул мыйзам менен. Рахмат.